Хиросиманы жерменен жексен кылууга түрткү болгон кайсы сөз экенин билесизби? Экинчи дүйнөлүк согуштун аякташы Потсдам конференциясы. Премьер-министр Кантаро Сузуки журналисттердин суроосуна «Макусацу суру» деп жооп берди. Анын контекстинде бул жооп жөнүндө ойлонуу болчу. Ал эми котормочу сөздүн контекстин түшүнбөй, бул сөздү түз мааниде ишенбе же четке кагуу деп которгон. Анын эртеси америкалык газеталардын башкы беттери Жапония багынуу талаптарын четке какты деген заголовокторго толгон. Премьер-министрдин айткан сөзүнүн мааниси бурмалангандыктан ал АКШга каршы мааниге өткөн. 25 мегатонналык атомдук бомбанын жарылышы Жапониянын Хиросима шаарын заматта жер менен жексен кылат. 90 миңге чейин адамдын өмүрүн алат. Радиациялык улануудан жана жаракаттан 2 эсе көп адамдар өлөт. 3 күндөн кийин Нагасаки шаарында экинчи жолу жардыруу болот. Анын кесепети Хиросимадан кем калышпайт. Мындай кыйроо бир котормочунун катасынан болгон. АКШнын департаменти өз айткандай, бир сөз эки чоң сабак болду. Маалыматты текшербей туруп, жыйынтык чыгарбаңыз.